Бирок снос болуп кетсе ошондо акчасына башкасына күнүнө үйүп ошону көтөрөбүз. 70 жаштагы Райзахан Тургунова Араван районунун Исупов айылындагы Ибн Сина көчөсүндө садака берүүчү атайын дүкөнү бар. Бул чакан жайды мындан 10 жыл мурун атайын келишимдик негизде сатып алып, элеттеги социалдык абалы оор жарандарга жардам колун сунуп келген. Бирок бул дүкөндүн тийиштүү документтин бардыгына карабай жергиликтүү өкмөт сүрдүрүп жатканын билдирет. 70 жаштагы эне мыйзамдын талабы боюнча өкмөт кенемте өндүрүп бериш керектигин белгилейт. Кана мизам, Кыргызстанда шундай мизам барбы? Мизам чегинде булар көрөбү? Же болмаса башка жерден жер берип, мына силерге мындай 1 yıl 5-6 ай алдын айтып, мына силерге мына жерди берели, мына шундай болуп калды, мына мындай деп магазинге келсе болобу? Кеп туруп эле экскаватор менен буса ар кандай инсан, ар кандай адам обидно да. Мына мен шу дөкөндө хайрия эксонеге бергенмин. Ишемесе эле Араван халкынан сурагыла. Mizam çekinde büssünde, anan kompensasiya degan narsa bor. Bizi bu aylı hükümet Saltanat Han Yusuf aylı hükümeti. Anan nariyakta Alyanarif aylı hükümeti dağı vardı. Bir 2 yıl bolup kaldı. Bundan dağı çoğun joldardı kengeytdi da ança. Biroq bir dele el menen konfliktke bargan joq da. El menen kelişip, süйлөшүп, maslahatlaşıp degende. Anan ay sayın aytıp, pürüjdat etip, anan kichine расходтарын каптап, Krasny knigasi bolsa aga tolap berip degende. Oşontip jasady da. Biroq bu yerде болуп аткан mesele meni түшүнбөй турган жерim. Keldi, Scorpio менен kelip, biz bu yerде buzabыз, aç деген нерсени уктум да. Бул соода жайлары сүрдүрүлүп жаткандардын катарында Хасанбай Закиров дагы бар. Анын контейнер ичиндеги буюмдары менен 2 күн мурун алып кетип калышкан. Учурда темир соода контейнери кайда экенин билбей жатканын айтат. Хасанбай Закиров сүрдүрүү эч кандай эскертүүсүз болгонуна нааразы. Соодагер бул жеринде мамлекеттик актысы бар экенин кошумчалады. Nima hammasidan dokumentalniy qilib dokument qilingan. Bu yerga arenda naloglарni to'lab kelamiz. Hozirgi uchurda menga hech qanday bir deka devesdan mana yerda do'konimni olib qayerga olib borib tashlagan bilmayman. Menga bir dona telefon ham qilgan yo'q, yo xabar ham bergan yo'q. Jonimdagi qo'ni qo'shnilar seni konteyner do'koningda nimaga juktab ketdi dedi. Men keldim. Sizlar bizni sotga beringlar. Biz birinchi buzamiz dedi. Buzgandan keyin sizlar sotga berasizlar. Sotga biz 56-chechim nima bilan? O'sha jarliq bilan prezidentning jarlig'i bilan javob qo'yibdi. Jana baribir serovni o'shanday qiladi dedi. Baribir buzasiz degan uchun men ilonsiz ekanman deb ilonsiz yo'q. Jarim jartisini sekin buzdim ochib. Endi mana mizon bo'yicha meni nima shu mizon bo'yicha ish qilsa yaxshi bo'ladi. Ал эми айыл өкмөт башчысы талашка түшкөн Ибн Сина көчөсүн кеңейтүү пландалып жатканын билдирди. Анткени бул көчөдө эң чоң Наваи мектеби жайгашкандыктан жол тыгын орун алып, окуучуларга кооптуулук жаралганын жөө келтирди. Ошондой эле компенсация боюнча райондогу комиссияга сунуш бергенин белгиледи. Эгерде кимдирди бирөөдө мыйзамсыз боло турган болсо, аларда укук чектелген эмес. Ал боюнча прокуратура органдарына да кайрылса болот. Бирок биз эгерде биз тараптан кандайдыр мыйзамсыз кемчиликтер боло турган болсо, аны мыйзам алдында биз ошолго жооп бергенге даярбыз. Ошондой эле эгерде компенсация сурай турган болсо, аны да мыйзам жолунда чечкенге даярбыз. Бул Ибн Сина көчөсүндө 26дан ашуун соода дүкөндөр бар. Түйүндөрдүн көпчүлүгүндө мамлекеттик акт жана жергиликтүү бийликтин келишимдик документтери бар. Мындан улам жергиликтүү бийлик ишкерлерге мамлекеттен кенемте төлөп бериш керектигин билдирди. Мен келгенде бул айттым, президенттин жарлыгы болсо буга каршы чыга албайбыз. Бирок мамлекет менен келишсе болот дедим. Анан компенсация маселесин шу күнгө чейин бирөө көтөргөн эмес да. Мына азыр эгерде булар мен айттым, бул тиричилик кылып аткан болсом, бийликке керек, жолдор кеңейет, мектепте балдардын айтып атканда коопсуздугу каралат. Силер каршы чыкпайсыңар десем, биз каршы эмеспиз дедим. Болгону анан мен жетекчилерине да айттым. Жана биз азыр ушул жерде толуктап ушу биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле УКМ конторасы Камчыбек Кыдышаевден айтат суранат элек. Силердин кылып аткан ишиңерге биз эл ыраазыбыз, жана биз эч кандай каршылыгыбыз жок. Бул нерсе мыйзамдуу каралса, болгону ушу нерсени биз силерден суранабыз. Соода жайлары сүрдүрүлгөн ишкерлер жергиликтүү бийлик менен соттошууну көздөп жатат. Соодагерлер ишкерлигинен зыян тартып, айыл өкмөттүн эскертүүсүз аракетине чара көрүү үчүн борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.